Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Жапаров Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Ысык көл, Чүй облустарындагы үгүт иштерин улантууда. Жапаров өлкө аймактарынын жана шаарларды кыдырып, шайлоочулар менен 30дан ашуун жолугушууларды өткөрдү. Кыштын ызгардуу суугуна карабай Жапаров менен жолугушууга 100 миңдеген эл келип жатты. Бүгүнкү күндө бул менин жердешим же бул менин тууганым деген принцип боюнча эч ким добуш бербейт. Мамлекеттик кызматкерлердин билими жана тажрыйбасы ээлеген кызматына шайкеш келиши керек. Иш билген адамдар чогулганда гана өлкө алдыга жылат жана өнүгөт. Бул президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун платформасында жазылган. Люстрация бул жакпай калгандарды куугун туктоо, кысымга алуу же өч алуу эмес. Тазалануу аркылуу жаңылануу. Кызмат бедели булганган мамлекеттик кызматкерлер кызматынан бошотулууга тийиш. Биз 5 жыл ичинде укук коргоо органдарынын курамын 50%га жаңыртышыбыз абзел. Мамлекеттик кадр кызматы люстрациялык иш-чаралардын негизги куралы болушу шарт. Менин жакындарым болобу, досум Ташиевдин жакындары болобу, бир тууганыбыз болобу, коррупцияга аралашкан болсо камалат, сөзсүз түрдө уурдаганы болсо кайра кайтарып берет. Ал эми күнүмдүк жаңылыктар агымында шайлоо алдындагы үгүт иштерине терс таасирин тийгизген талапкерлердин басымдуу бөлүгү Жапаровго каршы сөздөр менен чектелген. Буга чейин өтүп келген дебаттар коомчулук үчүн шоуга айланып, көптөгөн сайттар талапкерлер айтып жаткан чындыктар жана калыптар жөнүндө интернет айдыңын эле тыңдап отургандай. Ал эми эл элинин пикири таптакыр башкача. Оппоненттер каралоо иштери менен алек болуп турган учурда эл Садыр Жапаровдун таламын эч ак тандап алган. Мен кечинде ушу 2 саат 3 саат көрдүм. Көргөндө бул алтоо биригип алып эле бир кишини жамандап атышты да. Ошону басканын, турганын мен аны дебет деп ойлогон жокмун да. Бул туура эмес да. Региондорду кыдырган жакшы. Дебатта эмне бири-бири менен айтышып, бири-биринин кемчиликтерин чукугандан башка эмне кылышмак эле. Андан көрөк барып, элдин кандай проблемалары бар, ошолорду угуп, кийин президент болуп калса ошону чечкенге аракет кылыш керек. Мен, например, терс карайм да дебаттаргачы. Бири-бирин каралап эле, бири-бирин неме кылып эле, ушундай бир билбейм, мага жакпайт дебаттар. Элдин көйгөйүн жакын жерден чечиш керек. Ошондон сосредоточить бир жыйынтык чыгарып, анан кийин кайсынысы важный болсо, ошондон жыйынтык чыгарып, анан кийин ишин алдыга программасына киргизип коюшу мүмкүн. Буга чейин кечээ бир президенттер кыдырышкан, бирок элдер мынчалык мындай өзүнүн ички дүйнөсүн, өзүнүн проблемаларын эмнегедир айта алган эмес да. Азыр болсо ички арыз армандарын айтып атат эл. Менимче ошол туура. Президент болуп шайлангандан кийин ушинтип кыдырыш керек. Дебаттын жыйынтыгы менен көзгө көрүнүктүү жеңүүчү аныкталган жок. Бир дагы оригиналдуу идея, программа айтыла элек. Бир дагы жаңы сунуш айтылган эмес. Жапаровду каралоо менен берилген убакыт өтүп кетти. Натыйжада талапкерлер электоратына кайрылуу убактысын оппоненттерди шыбоо менен гана чектелди. Мамлекетте мен кыргызча жооп берем. Тогда уже какая-то там есть такая дистанция между ними, друг от друга, они не зависят. Это во-первых. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында бир дагы президенттикке талапкер өлкөнүн бардык аймактарында мындай популярдуулукка жана кеңири колдоого ээ боло элек. Жолугушуулар өткөрүлгөн стадиондор бардыгын батыра алган жок. Уюштуруучулар кошумча отургучтарды коюуга аргасыз болуп жатты. Жолугушууларда талапкерлерге жергиликтүү бийликтин коррупциядан, адилетсиздиктен жана өзүн билемдиктен тажаган кыргыз жарандары ишенич бир гана Садыр Жапаровдо экенин ачык айтып, адилеттүү бийликке болгон акыркы үмүттү бузбоосун суранып жатты. Садыр Жапаровду колдоп элге кайрылгандардын көпчүлүгү көкүрөккө толгон бугун айтып, көйгөйлөрдү ортого салган жалаң карапайым журт. Үгүт иштерин президенттикке талапкер эмес, эл өзү жүргүзгөндөй болуп жатты. Садыр Жапаровдун саясаты бардык саясий күчтөргө ачык экендиги менен да айырмаланарын Кыргызстандын эли угуп түшүнүп турду. Эл сага ишенет. Сени энелердин атынан баары колдойт. Кыргызстанда сизден башка татыктуу президент жок. Сизге ак жол. Кыргыздын бардык көйгөйлүү маселелерин көзү менен көргөн, ушунчалык түшүнгөн адам деп сезебиз биз азыр. Бир гана ишеничибиз Садыр Жапаров болгон азыр ошо бизде. Садыр Нуркожоев эл үчүн, жер үчүн күрөшкөн адам, акыйкатчыл, чындыкты сүйгөн адам. Мен дагы ар дайым чындыкты, акыйкатты сүйөм. Садыр Нуркожоевду колдоймун. Садыр Нуркожоевду шайлайбыз. Эл шайлат, аксакалдар дуа берет, бардыгын эме кылат. Мен бардык жактарга айтып атам.
ким болбосун кандидат, кайсы кандидат болбосун кучак жайып тозуп алгыла, программасын уккыла, татынакай узаткыла. Анан кийин көкүрөгүңөр менен программасына жараша, берген уадаларына жараша көкүрөгүңөр менен добушуңарды бергиле деп айтып атам. Садыр Жапаров элдик талапкер. Келечектеги президент. Талапкердин эл менен болгон бардык жолугушууларында да ушундай популярдуу болуп калган урааны угулууда. Садыр Жапаров элдин жаркын келечеги жана мекенибиздин өнүгүшү үчүн Кыргызстан элине кызмат кылууга даярмын деп ишендирди. Демек Кыргызстандын 30 жылдан бери ооз эки түрүндө айтылып келген эгемендүүлүгүнө жаңыдан эркин жол ачылды. Кыргызстан көп улуттуу, ынтымакты туу туткан өлкө. Келечекке биз ынтымак менен, биримдик менен барабыз. Азыр өзүңүздөр билгендей, шайлоо өнөктүгү жүрүп аткан мезгил, мындайда ичи тар, жамандык издегендер да болбой койбойт экен. Андыктан башыбызды айланткан ар кандай каралоолорго, ушак айыңдарга маани бербестен, акыйкаты аныкталмайынча сабырдуу болгонубуз оң. Кыргызстан акыйкатты сүйгөн, калыстыкты кармаган, чындык үчүн жанын курман чапкан, эркин ойлогон өлкө. Биз демократиялык баалуулуктарга жогору баа беребиз. Калыс пикир, ачуу чындыкты угууга даярбыз. Сөз эркиндиги, адам укуктарынын корголушу кылымдар бою жашашы керек. Биз ушуну карманабыз. Садыр Жапаров жаңылануу үмүтүн кайтарган күчтүү жана эрктүү саясатчы экендигин таанууга болбойт. Ал элди жөнөкөйлүгү жана чынчылдыгы, ачык айкындуулугу жана күчтүү духу, ошондой эле элдин көйгөйлөрүн билгендиги менен багындырды.